турган жерим Ысык көл облусу Гүрмөнт айылы. Жашыңыз канчада? 19. Жаштыгын туура пайдаланып, YouTube'га иштеп, YouTube'дан жыйынтык алып, ошондой эле 100 000 катталуучуга жеткендиги үчүн YouTube'дан күмүш сыйлыгына ээ болуп алдырат. 100 000 катталуучуну 25 күндө чогулттум. 25 күндө. Элестетиңиздер достор, 25 күндүн ичинде 100 000 катталуучуну топтоо бул чынында оңой нерсе эмес да. Бул нерсеге дагы адам бир билими бар болуп туруп келсе, анан кийин болот. Өзүңүз айтып кетиңиз, кайсыл тарифти окудуңуз эле? Мини курсуңуз Shorts Money. Мини курста даже. Мини курсуңузду алган. Биринчи акция. Shorts Money деген. Shorts Money курсуңузду алган. Ассаламу алейкум бардыгыңыздарга, кандайсыздар? Азыр биздин алдыбызда турган окуучубуз аты Байел. YouTube'дан күмүш кнопка сыйлыгына мынакей жетип олтурат. Эми буйруса азыр олтуруп алып, силерге төкпөй чачпай баарын айтып берели. Мына ордуңузда алыңыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы өзүңүз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы агай, сонун келип алдым. Жакшысызбы? Өзүңүз жергиликтүү турган жериңиз кайсыл жак? Бишкекте турасызбы? Башка жакта? Азыркы учурда мен иштейм. Полуфабрикатта иштейм. Жакшы. Негизи өзүмдүн турган жерим Ысык көл облусу Гүрмөнт айылы. Гүрмөнт айылы. Жашыңыз канчада? 19. 19да. Жакшы, сонун мынакей ушинтип жаштыгын туура пайдаланып, YouTube'га иштеп, YouTube'дан жыйынтык алып, ошондой эле 100 000 катталуучуга жеткендиги үчүн YouTube'дан күмүш сыйлыгына ээ болуп алдырат. Эми ошол жактан алгач мен дайыма окуучуларыма ушундай күмүш кнопкага жеткенде дайыма торт менен берип, өзүм адат кылып алгам. Ошко барсам, кайсыл жака барсам дагы дайыма окуучуларыма торт менен сыйлап келем. Анда эмесе экөөбүз чогуу ушул нерсени неме кылалы. Мен суроону бере берейин сизге, сиз жооп бере бериңиз. Бул жактан ушуларды акырындан тизип баштай берсек. Кандай дейсиз? Отурган жерден да кылалы. Бисмилла. Мен өзүм кыла берейин бул жактыгын, сиз жардамдашсаңыз болот. Эми айта турган суроо, негизи эле канча убакыт ичинде ушул күмүш кнопкага ээ боло алдыңыз? 100 000 катталуучуну канча убакытта топтодуңуз деген суроо. Негизи агай 100 000 катталуучуну 25 күндө чогулттум. 25 күндө. 25 күндө 100 000 болду, анан 12 күндөн кийин күмүш кнопка келди. Машалла. От 1 ай 1 жума. 1 ай 1 жума. Мындай колуңузга тийиши менен, Колума тийиш менен, колума тийиш. Караңыздар, кандай гана сонун. Элестетиңиздер достор, 25 күндүн ичинде 100 000 катталуучуну топтоо бул чынында оңой нерсе эмес да. Бул нерсеге дагы адам бир билими бар болуп туруп келсе, анан кийин болот. Өзүңүз айтып кетиңиз, кайсыл тарифти окудуңуз эле? Мен агай, мен деген октябрь айында 224. Сиздин ошондо деген бир мини курсуңуз Shorts Money. Мини курста даже. Мини курсуңузду алган. Биринчи акция. Shorts Money деген. Shorts Money курсуңузду алган. Демек, ошол Shorts курсун окуп дагы ушундай результатка жете алыпсыз да? Өтө сонун. Көпчүлүгүндө суроо пайда болот. Мен стандарт тарифке окусам кирешиге чыганбы, вебке окусам кирешиге чыганбы? Ал эмес, бизде мини курсубуз дагы бар. Мындай 3 модулдан турган Shorts Money деген. Ошол курска окуп дагы окуучубуз 100 000 подписчикти багындырып атат. Демек, кайсыл тариф болсо дагы сиздер жыйынтыгыңыздарды ала аласыздар деген сөз. Анан кийинки эле суроо, окуу процесси сизге жеңил эле болдубу? Сабактан түшүнүп кете алдыңызбы? Кыйынчылыктар болбодубу? Болсо дагы кандай кыйынчылыктар болду? Жок агай, мен үчүн кыйынчылык болгон жок, чынын айтканда. Мисалы, сиздин курсуңуз орусча эмес, англисче эмес, кыргызча биздин тилибизди өзүбүз түшүнгөн, өзүбүз түшүнгөн. Мен курсту ошо сиздин негизи мен мындай ойлогом да. Жанагы Zoom деген программа бар го, ошону мен өтөт го деп ойлогом, онлайн курс. Сабакты. Онлайн курс. Көрсөтүп деген заранее даярдап койсуз баарын веб курс программасына. Ошактан кирип эле, мисалы, каалаганыңызга кирип көрүп окуганга мүмкүнчүлүк бар. Көпчүлүк ошондон кайра качат го. Мага наоборот живой өтүп бергин, офлайн сабагым барбы, мен онлайн жакшы түшүнө бербейм, же болбосо сеники видео сабак эмеспи, мындай эле берип кое турган. Мага лучше живой прямой эфирге чыгып көрсөтүп бер дейт да. Сиздин оюңуз кандай экен? Ошол живой прямой эфирден өткөн удобный болот беле, же ошондой сабактан көргөн удобный болот бекен? Негизи ал, если мындай онлайн сабак болсо, мисалы видео менен чалып же, ал кичине оорураак болуп калмакпы деген, задержкада болуп калмакпы. Мисалы канал ачууга эле бир күн кетирип, негизи эле YouTube'ду баштаганга чейин сизде ишеним болгон беле негизи YouTube'дан киреше көрсө болот экендигине, өзүңүздүн ийгилигиңизге? Негизи агай, мен күмүш кнопкага жетем деп ойлогон эмесмин. Бирок сиздин видеолоруңузду көрүп баштагандан кийин мен уже билгем да, YouTube'дан
точно көрсөтөм деп э? Точно сөзсүз аракет кылып, сөз сонун результаттар көрсөтөм. Азаматсыз. Ийгилик каалайм чынында. Чынында устатынан шакирт өтүптүр деген сөз мына ушул окуучум деп айылда айта алам. Себеби дегенде 25 күндүн ичинде керек болсо мен дагы күмүш кнопкага жеткен эмесмин. Күмүш кнопкага жетсем адатта адамдар 3 айда, 6 айда, андан дагы узагыраак болгон мөөнөттө жетишет да. Бул окуучубуз 25 күндүн ичинде 1 айга жетпеген убакытта 100 000 подписчикти багындыруусу бул чынында феноменалдуу десем болот. Укмуштуудай жетишкендик. Анан дагы суроо, негизи эле мени каяктан кантип таанып калдыңыз? Инстаграмдан эле көрдүңүзбү же негизи эле кантип ишенип менде окуп калдыңыз деген суроо. Негизи мен агай, негизи сизди Инстаграмдан көрүшүм дайыма кызыгып, ана тапшырам, мына тапшырам деп Мына окуйм деп, мына окуйм деп калып кетип атты. Бир четинен кичине каражат жок болот окугана. Анан менде мындай болгон да, биякта окуп кетип, анан кайра бияка окууга тапшырайын деп келгем музыканы. Анан келип чалсам уже кеч болуп калыптыр. Жетишпей калдыңыз. Жетишпей калдым. Анан уже иштеш керек болуп калды. Иштеш керек болуп иштеп акча жоготуп, анан раз ошол момент сиздин шорс менен мени курсуңузда акция болуп аткан болчу. Ошол момент акча табып, сразу катталып, анан курска киришим керек болду. Азаматсыз. Бисмилла. О. Так. Жашоодо дагы ушундай да. Биз кээде окшошпой калат, кээде болот, кээде болбой калат. Бирок именно YouTube'да дагы действительно аракет кылып, мээнет кылып аягына жеткендер сөзсүз түрдө өзүрүн алат дейм да. Анан кийинки суроо, YouTube'ду жаңы баштап аткандарга, сомнение болуп аткандарга негизи эле кандай кеңеш берет элеңиз? Негизи чын айтсам, вообще сомнение болбогула. Мисалы, баары эле сразу болуп кетпейт, аракетке жараша болот. Мисалы, кээ бирөө бар агай, мисалы 2-3 видео жүктөп коюп, кана менин просмотрум деп YouTube'ду шылталайт да. Сразу YouTube'ду шылталайт. Бирок андай болгон турам эмес агай. Мисалы, аракет кылып, мисалы, биздин өзүбүздүн эмебиз бар го, мисалы, менеджерибиз. Алардан жардам сурап, эмне кылышым керек, кандай кылыш керек. Мисалы, жанагы кээ бир жана видеого кантип тартыш керек, материал жактан алыш керек. Шылтоону, вообще шылтоолой только аракет кылышыңыз керек. Мисалы, кээ бирөө бар да, мындай дос келер айтат, мисалы, туугандар айтат, мындай эме депчи. Сен мындай окубай эле кой, арып керек. Болбогон нерсе менен алектенбе деп. Нерсе алдап кетет дешет, көбүнчөсү эле мошенник дешет да. Ошентип артка тартышат. Бирок андай учур менде да болду агай. Жөн эле койчу, алдап кетет деп, бирок мен эч кимди уккан жокмун, только алдыга кеттим. Болот деп, э? Бирок шылтоолой аракет кылсаңар баары болот. Баары болот, Аллахтын жардамы болот. Аракет кылсаңар, аракетке берекет деп коет, баары болот. Туура айтасыз чынында. Ошоңузга бир кол бериңиз, 5 таштаңыз. Чынында сизге мен ыраазычылык билдирем. Ошондой эле сиз менен сыймыктанам. Действительно 19 жашыңызда YouTube менен алектенип, аракетимди деп күчүңүз деп ушул жака жумшап, негизи азыркы чакта көп жаштар убактысын мисалы телефонго арнашат, бирөөлөрдүн видеосун көргөнгө арнайт. Бул окуучубуз эмне кылып атат? YouTube'га контент тартып атат жана башка бирөөлөргө убактысын кетирбестен, тескерисинче ошол негизи эле итак эле адамдар YouTube'га, Instagram'га убактысын куруп атат, туурабы? Анан ошого биз эмне кылып атабыз? Туура иштетип атабыз убактыбызды. Мисалы баягы сумма алмашканда орун алмашканда сумма өзгөрбөйт дейт го. Бирок именно YouTube'да орун алмашса сумма өзгөрөт да. Мындайча айтканда биз контентти итак эле 2 саат күндө кетирип көрүп атканбыз контентке. Мунусунда уже 2 саат убактыбызды контентти жаратуу үчүн, аны тартуу үчүн кетирип атабыз да. Ошол эле убактыбыз кетип атат, бирок биз уже эмне пайдабызды алып атабыз да. Итак эле биз мисалы убактыбызды Instagram'га башка жака куруп атабыз. Ошол эле убактыңызды биз эмне деп атабыз? YouTube'га арнап коюңуз, андан өзүңүздүн пайдаңызды көрүңүз деп атабыз да. Анан ошол жумуш менен кантип айкалыштырып кетип аттыңыз? Ошол YouTube жумушун кайсыл убакта жетишип аттыңыз? Кайсыл убакта ролик тарткан сизге удобный экен? Мисалы, мен мындай кылгам агай. Негизи апаларым деле үй бүлөм поддержка берген. Бирок ошо мен YouTube'ду канал ачканда, мен апам менен байкем менен договор кылып алгам. Мага мынча 2 ай убакыт бергиле. Если мен 2 ай убакытта результат көрсөтө албасам, анда мен иштейм. Если көрсөтсөм, анда YouTube менен чогуу алып кетем YouTube. Жакшы. Ал убакта мен агай үйдө болчумун, үйдө эле бош жүрүп, ошентип договор кылгандан кийин мен баштадым, канал ачтым. Сиз айткандай 4 күндө видео жүктөдүм. Убактыңызды демек туура пайдаланасыз, э? Туура пайдаланам. Жакшы, сонун. Анан ушул күмүш кнопкага жеткениңизде үй бүлөгүңүздө кандай реакция болду? Мындай жакындарыңыз эмне дешти?
көрүндүк беришти, эжелерим беришти. Бирок Эмне башында көрүнүктөрдү алдыңыз? акча. Акчалай, Сонун. Негизи айткандай эжелерим ошо чалып эме күмүш кнопка заявка бергенде анан айтып атышты, качан келет. Мен айттым. Мен сразу айттым. Силер көрүндүңөрдү даярдап эле уже келатат. Күмүш кнопканы келгенден сразу алдым, көрүндүк. Үйдөгүлөрдөн алып, эжемдерден алып. Көрүндүк бер, анан көрсөтөм деп, Ошентип. Бирок башында ага эметип, кандай десем, аны унутуп калыптырмын. Күмүш кнопканы алганда мындай башкача сезимдер болду. Кубанып, сүйүнүп, кубанычым атпай анан ушу сүйүнгөндөн жибериптим сүрөткө группага биздин семьябызга. Анан эстеп кетип анан кайра өчүрүп анан көрүндүк бер, анан кайра көрсөтөм дедим. Удалить у всех кылдыңыз мындай кылып? Сразу удалить всех кылып анан көрүндүк алып анан көрсөттүм. Сонун. Анда кнопка жөнүндө сөз кылып калдык. Эми биздин көрүүчүлөргө дагы бир сыра жалпы распаковка кылып коелу. Сиз излайпын ачкансыз, бирок эми элге дагы бир көрсөтүп коелу. Кеңиз. Күмүшүңүздүн сыртына каналыңыз жазылганбы, же эмне жазылган? Фамилиям өзүм атым. Андай болсо беморал толук кылып көрсөтөбүз. Негизи биз кылып аткан американский YouTube каналдыгында каналдын атын көрсөтүлүнбөйт. Кандай канал алып барат экен деп көбү кызыгат. Мисалы интервью болгондо көбүнесе кайсы нишада алып барат экен, кандай канал алып барат экен. Биз да көрөлүчү, биз дагы кандай контент кылса, биз да ошондой кылалы дейт да. Мынакей бул жакта Жоломан уулу Байел деп өзүнүн аты фамилиясын жазып отурат. Негизи күмүш кнопкага сөзсүз түрдө каналдын аты жазылышы шарт эмес. Бул нерсени эч кандай десем жасалма эмес, YouTube'тун өзүнүн берген сыйлыгы. Бул жакта толук кандуу коробкасы менен, кагазы менен келет. Мынакей. Ичинде бир сыра окуп койсок болот. Помните ли вы своего первого подписчика? Биринчи катталуучуңуз эсиңиздеби? Ооба. 100-чүчү? 100-чү жок. Жок, бул жакта ошондой суроо берилип атат да. 1000-чи катталуучуңуз эсиңиздеби? Балким ооба дейсиз. Эми сизде 100 000-чи катталуучу болуп атат. Куттуктайбыз деп YouTube'тун өзү Байел окуучубузду куттуктап атат чынында. Бул дагы чоң эрдик сыймык дейт элем да. Анан бул жакта дагы мына ушундай кагаздар менен бар. Поздравляем с новым достижением. Буйруса бул дагы баягы оюн сыяктуу да. Биз жашоодо жеткен сайын, жаңы тепкичке өткөн сайын, буйруса жаңы деңгээлге жетип олтурасыз. Эми мындан аркысы алтын кнопка болсун буйруса. Күмүш кнопка бунун небереси болуп калды го. Мынакей, сиз менен тең тете боло турган, мынакей бул жерге буйруса сиз дагы миллион подписчикке жеткениңизде каалайт элем ушундай Жоломан уулу Байел деп жаздыңыз. Бул жака дагы Жоломан уулу Байел деп миллион катталуучуга жетсеңиз деп тилек кылам буйруса. Агай мунуңуз чоңор экен го. Мынакей, буйрусын. Негизи жаңы чыгып аткан алтын кнопка, күмүш кнопкалардын размери кичинерген. Ошондон если сиз буну алтын кнопка алып калчу болсоңуз, ушунун мындайраак размери болуп калат да. Канткен чакта дагы алтын кнопка барыр, алтын кнопка. 100 000 катталуучу өтө сонун жетишкендик. Эми ошондон дагы 10 эсе жыйынтык кылсаңыз, буйруса алтын кнопка дагы алыс эмес. Анан жалпы ошол окуу тууралуу айтып кетсеңиз, сизге мындай өтө өзгөчөлүк болгон нерсе эмне болду? Именно мага карата менин методикам сизге жактыбы? Айтып кетсеңиз. Сиздин кылып аткан нерсеңиз бүт бар жактым. Башында да мисалы жер өткөндө учурашып, кандайсыңар деп мындай биздин немебизди сурап, ден соолугубузду сурап, кандай болуп атат каналдар, жакшы болуп атабы, результаттар болуп атабы деп. Анан сиздин жанагы эмеңиз ошол моментте каталып жетиштирин. Сиз бизге бонус катары менеджер кошуп бергенсиз беле. Ошого да эметтим да, сүйүнүп, бизге кошуп берди. Ушинтип биз да суроолорубузду берсек болот экен деп ошону. Жакшы, сон. Негизи бизде шортс тарифте кайтарым байланыш жок. Анткени ал өз итак мини курс болуп аткандан кийин, мисалы үчүн менде таптакыр возможность мүмкүнчүлүк жок. Менде 4000 сом эле бар. Ошону менен окусам болобу дегендерге дагы биз атайын шортс курсын ачканбыз да. Азыркы учурда сатыкта жок. Бир гана премиум тарифин алгандарга бонус катары ошол сабак бизге кошулуп берилет. Бирок канткен чакта дагы ошол окуучуларыбызга кам көрөйүн деп шортс тарифте окуп атат. Ал жакта кайтарым байланыш жок болсо дагы мен өзүмдөн бул жактан атайын адамдарды жалдап, башкача айтканда өзүм жумушчуларыма мен айлык төлөйм да. Анан атайын силер бул айда эс алып аттыңар эле, отпускада элеңер, бирок шортс курсун окуучуларга жардам керек, аларга кайтарым байланыш кылып койгола, акыңарды толук төлөйм деп туруп, аларды жумушка кайрадан эме кылдым да, сиздер үчүнчү. Мисалы үчүн ал нерсени кылганда кайра мага минус болгону менен зато сиздерге плюс болуп, ушундай күмүш кнопкага жетип олтурасыздар да. Ошол нерсеңизге дагы терең ыраазычылык. Анан анда эмесе торту бисмилла деп бир сире ост ийели. Кандай дейсиз? Бисмилла. Отуруп бериңиз. Мен азыр
так таап алайын. Мынакей, бисмилла. Анда эсе сиз дагы кнопка сиздики, торт дагы буйруса сиздики. Ушул учунан остип коеюн мен дагы. Анан буйруса буну дагы үй бүлөңүзгө, ата-энеңизге, жакындарыңызга алып барып, чогуу дасторконун үстүнө жеңиздер буйруса. Бисмилла. Сиз себеп болуп торт жебесем, а так жарым жылдан бери торт жеп элекмин дагы. Башкаларга дагы бир-эки мотивациядан берип кетсеңиз, анткени канчалык адамдар бар, сомнение боло берет, корко берет, кыжалат боло берет, кантип эткем деп мындай баштабай жатат дагы корко берет да. Анан экинчиден баштагандар ошол сиз айткандай 2-3 видео салат дагы ошо бойдон жеңилип калат да. Сиздей болуп жеңилбей, жыйынтыкка жетип күмүш кнопкаларды алуу үчүн кандай сабырдуулук керек болобу, аракет керек болобу, тырышчаактык керекпи, нелерди кылыш керек экен ушундай жыйынтыкка жетүү үчүн? Негизи айтып кетсем, вообще кандай десем эми эч качан коркпогула, аракет кылгыла. Мисалы элдер сүйлөй берет, элдерди вообще укпагыла. Элдерди угуп, эл эмне дейт деп жүрөсөк, биз эчтеке жете албай калабыз да. Ошон үчүн коркпой, курстарды алып, мисалы Азирет Али агайыбыздын курсун алыңыз, курсун алгыла. Абдан сонун мен кыла албайм дебегиле, антпегиле, вообще антпегиле. Мен кыла алам, аракет кылам. Мисалы мындай да, ар бир кыйынчылык эменин артынан жакшы нерсе турат. Аракет кылсаңар, баары артынан келет. Сонун. Баягы караңгы түндүн артында жарык болгон күн бар дегендей, сиз дагы ошондой кыйынчылык күндөрдөн өтүп келип туруп, мынакей азыр жаркыраган жакшы жеңил күндө олтурабыз да. Ошондуктан мен каалайт элем ушул экран артынан көрүп аткан ар бир катталуучума, ар бир көрүүчүмө ушул Байел мырзанын ордунда болуп калышыңыздарды дагы каалайм. Анткени канчалыган адамдар бар, сиздин ордуңузда болууну каалайт да. Канчалыган адамдар бар, сиз менен мисалы биргеликте күмүш кнопкага жетсем, ушинтип агай менен торт жеп отурсам дейт да. Ошого мен ар бириңиздерге айтып кетет элем, бул нерсе мүмкүн. Байел мырза дагы мисалы үчүн колуңузду көтөрсөңүз, эмне кылсаңыз? Көрүңүздөр, кадимкидей эл катары эле 10 манжасы бар. Түшүрүп коебуз. 2 колу бар. Мындайча айтканда ашыкча бир нерсеси жок да. Мындайча айтканда 2 буту, 4 буту жок, мисалы 4 колу жок. Биздей эле болгон адам аракетин кылып, мээни кылып YouTube'дан ушундай жыйынтыкка жетип отурат. Андыктан мен айтат элем, YouTube'да кандай гана жашкырак болбосун, кандай гана кесип ээси болбоңуз, англис тили билүү кажет эмес, телефон жардам менен ушундай нерсеге жетүүгө мүмкүн болот бүгүнкү күндө. Ошондуктан кошумча киреше катардагы карасаңыздар болот. Башында, анан кийин бара-бара негизги жумуш булагыңыздарга айланат деп айтат элем. Ушундай.